Анан айта турган бир маселе, мына кечөө интернет булактарында Москвалык шейх Шамил Хазрат Алауддинов айтып, жанагы жаңы жыл боюнча сүйлөдү. Ошол сүйлөгөн жерде эми биздин орус тилдүү эл көп болгон үчүн ошол сөзгө азгырылып кетип аткандар, ал киши айтып атат, пайгамбардын хадисин келтирди. Мен ташаббаха би каумен фахуа минхум. Хадис сахих деп айтты. Кимде ким кайсы бир коомун өзүнө окшосо, ал ошолордон деген хадисти айтып, эгерде жаңы жылды арагы жок тосса, жөн эле семейный праздник кылса, эгерде мындай намахрам кыздар менен балдар аралашып олтурбай турган болсо, анда мындай олтурган боло берет. Бул деген окшошуу эмес деп айтты. Анткени эгерде арак ичсең окшошуп каласың. Эгерде жанагыда никеси жок эркек аялдар чогуп отса окшошуп каласың. Бирок андай арам иш болбой туруп эле жөн эле жаңы жылда семейный кылып праздник кылып койсоң, это прекрасный праздник деп ушинтип айтып атат да. Бул жеке менин пикирим боюнча туура эмес. Чүнүк анткени ошол 31-декабрь күнү ошол жаңы жыл тосуп атам дегендерге окшоп чогулуп олтуруп ошол күндү майрамдык маана кылуунун өзү ошолорго окшошуу деген сөз. Анткени арак үчүн арам экендиги ансы деле белгилүү. Зына кылган ансы деле белгилүү. Бирок эмне үчүн 5-декабрда эмес, 15-декабрда эмес, дал ошол 31-декабрда отурганың ошол күндү улуктап аткандарга кошулуп атканың, демек ошолордонсуң деген хадис ушуга туш келет. Хадисти түшүнгөндө толук түшүнүш керек. Адам каалагандай түшүнүп алып эле каалагандай кыла берген туура эмес. Эми балким ошол Москвада болгондугу үчүн адегенде ёлканы тоспогула антпегиле бул майрам эмес деп айткандан мурда арак ичкенден тыйып алып, зындан тыйып алып барып бардыгынан тыям деген Шамил Хазраттын балким изги тилектери бардыр. Илгери бир адам жанагыда имам болуп келсе, адамдар мечитке келбейт экен. Анан сураса айтыптыр, биз заводдо иштейбиз, бутубузда чоң өтүктөрүбүз бар, аны чечип мечитке кирген кыйын десе, анда даарат алган кыйын десе, даарат албай эле мечитке кирип намаз окуй бергиле деп адамдарга фатва берип мечит толуп кетиптир. Анан 1-2 айдан кийин бул адам кетип, башка имам келсе, адамдар мечит көп экен, бирок бири дагы даарат албай эле өтүк менен кирип намаз окуй берет экен. Анан сураптыр, эмнеге силер ушундай кыласыңар десе, биздин молдеке ушинтип үйрөткөн дептир. Анан телефон чалыптыр мурдагы молдекеге, молдеке, рахмат сизге. Кызматыңыз чоң экен, адамдардын бардыгы мечит толо эл экен. Бирок эң эле кызыгы даарат албай эле кире берет экен десе, молда айтыптыр, мен келсем эч ким жок экен мечитте, мен ошолор дин үйрөнсүн деп даарат албасаңар деле кире бергиле деп өтүк менен киргизгенди үйрөтүп койдум. Киргизип койдум мечитке, эми сиздин милдетиңиз өтүгүн чечтирип даарат алганды үйрөтүп алыңыз дегенде, балким Шамил Хазрат ошол арак ичкенин тыйдырып, башканы тыйдырып барып баарынан тосом деген ниети болсо керек. Бирок хадистин маанисинде башка бир коомго окшошпо дегенде, ошентип чогулуп олтуруу дагы башка бир коомго окшошуу болуп саналат. Урматтуу бир туугандар, мисалы үчүн ошол эле католиктер, ошол эле паптар айтып атышат, бул деген эч кандай христианчылыкка туура келбеген, Инжилде жок болгон майрам деп. Чындыгында мурда ушундай майрам болгон экен, туура, бирок кийинчерээк мындай бир үй бүлөлүк майрамга айланып калды деген биздин да кээ бир саясатчылар бар. Бирок майрам деген сөз, жыл сайын кайталанып турган майрам, буга эгерде шарият боюнча майрамды биле турган болсо, ага атайын шарий текст керек. Курандан же хадистен ушул майрам деген, эгерде майрам эмес болсо, анда кадимки эле күн болуп эсептелет. Урматтуу бир тууганым, ушул маселеге жакшыраак маани берүүнү өтүнөр элем. Аллаху аалам бис саваб.